саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүнкү биздин информатика сабагыбызды баштадык. 9-класс 4 чейрек сабактын темасы модель түшүнүгү, материалдык жана информациялык модельдер, модельдөөнүн себептери. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта силер балдар модель жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар, модельдерди түзүүнүн себептерин үйрөнөсүңөр. Анда баштадык балдар. Силер ойлойсуңар, модель деген эмне, модель кайсы тилден алынган, модельдөөнүн себептери бизге эмне үчүн керек деген суроолор туулушу мүмкүн. Анда силер бул суроолорго төмөнкү видеодон жоопторду ала аласыңар. Демек балдар, модель бул реалдуу объекттин кээ бир касиеттерин чагылдырган анын окшоштугу. Башкача айтканда, аналогия. Модель бул латын тилинен которулган, модулус деген сөздөн алынган. Биздин тилге которгондо ченилгү, норма, өрнөк дегенди билдирет. Модельдер жалпысынан материалдык жана материалдык эмес болуп экиге бөлүнөт. Материалдык дегенибиз бул предметтик модельдер, ал эми материалдык эмес, абстрактуу же информациялык модельдерди түшүндүрөт. Информациялык модель бул изилдөөчү үчүн объекттин эң маанилүү касиеттерин чагылдырган, максатка ылайык тандалып алынган маалыматтардын жыйындысы. Мисалы, роза гүлүнүн жөнүндө жалпы маалыматтарды карап көрөлү. Силер сүрөттө көрүп тургандай, биринчи роза гүлүнүн түрлөрү, бул коллекциясы. Андан кийин роза гүлүн эгип өстүрүүдө, бул багбанчы. Роза гүлүнүн жасалган дары-дармектер, медицинада колдонулат. Роза гүлүнүн букети, бул гүл сатуучу дүкөндөрдө. Роза гүлүнүн сүрөтү коюлган титулдук баракча. Бул жалпы окуу куралдарында роза гүлүн картина катары колдонушулат. Ошондой эле искусстводо бул сулуулук катарында кетип атат. Андан кийин роза гүлүнүн атыр парфюмдарда колдонушат. Бул косметикалык каражаттарда ошондой эле роза гүлүнүн биологиялык өзгөчөлүгү дагы бизде ал жөнүндө жалпы маалыматтардын жыйынтысын берип турат. Демек, бул информациялык модельге мисал боло алат. Материалдык модель деген эмне? Бул модельденүүчү объекттин сырткы көрүнүшү, структурасын же жүрүш-турушун чагылдырган, чоңойтулган же кичирейтилген түрдөгү реалдуу предмет. Демек, силер көрүп турасыңар бул жерде сырткы көрүнүшү боюнча мына оюнчук машиненин көрүп турасыңар, сырткы көрүнүшү боюнча кичирейтилип жасалган. Ал эми бул көп кабаттуу үйлөрдүн кичирейтилген модели бул. Муну да көрүп турасыңар. А бул мөмө жемиштердин сырткы формасы боюнча кичирейтилип, окшоштурулган формасы. Бул бизде материалдык модельдерге мисал болуп келет. Ошондой эле балдар, модель бул оригинал объекттин так көчүрмөсү болуп эсептелинет. Оригинал объекттин так көчүрмөсү болуп эсептелинет. Мисал үчүн биз манекенди алып көрөлү. Манекенге костюмду кийгизсек болот, бирок биз ал менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Ошондой эле машинанын мотору жана да жер шарынын, жер планетасынын кичирейтилген модели катары глобусту алабыз. Глобуста бул материктердин жайгашуусун, же болбосо океандардын жайгашуусу, булар кандайдыр бир белгилер жана түстөр менен айырмаланып турат. Үйлөрдүн макетин же болбосо моделин курууда анын сырткы көрүнүшү боюнча гана жасай алабыз дагы. Бул учурда электр зымдары же болбосо суу түтүктөрү жок эле берилиши мүмкүн. Бул учурда электр зымдары, суу түтүктөрү жок эле, биз үйдүн сырткы гана көрүнүшүн жасай алабыз. Оюнчуктарда ошондой эле эс алуу жайлардын моделин түзүп алсак болот. Мисалы үчүн учуучу учактардын, самолеттордун моделин түзүүдө бул учурда самолет учуучу касиетке ээ эмес, бирок сырткы көрүнүшү боюнча ал окшоштукту берип турат.
Демек, бул бизде материалдык моделдерге болгон мисалдар болду. Эми биз моделдин кандайдыр бир объекттин моделин изилдеп жатканыбызда бизге модельдөө деген процесс жардам берет. Бул жерде модельдөө деген эмне? Бул модельди түзүү жана колдонуу процесси болуп эсептелет. Ал сырткы окшоштугу, сырткы көрүнүшү, аракети, касиети, жалпы касиеттери боюнча жана формасы боюнча, ошондой эле аткарган кызмат аракеттери боюнча түзүлүшү мүмкүн. Силер көрүп турасыңар, оригинал объекттин түп нускасы бул жерде жер планетасынын сүрөтү. Ал эми бул жер планетасынын кичирейтилген модели, бул глобустун сүрөтүн көрүп турасыңар, бул модель катарында. Демек, бул экөөнүн ортосунда бизде модельдөө процесси жүрүшөт. Модельдөө процессинде объект, модель, анан модель эмеси көрсөтүлөт. Бул мисалдар, мисалы объект катары аюун алсак, моделин түзүүдө анын оюнчук, мамалак, бул бизде моделде сырткы көрүнүшү боюнча жасалды. Автомобиль, оюнчукту көрүп турабыз, ал сырткы көрүнүшү жана кыймылы боюнча жасалат. Динозавр, бул сүрөттү көрүп турасыңар, бул динозавр модельде сырткы көрүнүшү жана жашоо чөйрөсү боюнча көрсөтүлгөн. Балдар, силерге суроо. Эмне үчүн оригиналдын өзүн изилдейбиз? Анын моделин түзүүнүн кандай зарылдыгы бар? Ооба балдар, модель бул чыныгы объекттин кандайдыр бир жөнөкөйдөн окшоштугу болуп эсептелет. Демек, бул учурда бизде модельдөөнүн себептери келип чыгат. Биз төмөнкү сүрөттө модельдөөнүн 5 себебин көрүп турабыз. Биринчи, объект абдан чоң болсо, объект абдан кичине болсо, процесс өтө тез өтсө, процесс өтө жай өтсө жана объектти изилдөө айлана чөйрөгө зыян болгон учурда модельдөөнүн себептери келип чыгат. Анда ар бирине мисалдар менен токтолуп кетсек, объект өтө чоң болгондо, абдан чоң болсо, эгерде изилдөөчү объект өтө чоң болгон учурда, мисалы Күн системасынын моделин, Жер планетасынын моделин мисал катары алсак болот. Объект абдан кичине болгон учурда атомдун моделин мисалга алсак болот. Ошондой эле деңиз деңгээлинен деңиздерде жайгашкан балдырлардын модельдерин түзүп алсак болот, өтө кичинекей болгондуктан. Бул жердеги объект зат өтө кичинекей болгондуктан анын моделин чоңойтуп түзүп алабыз. Андан кийин процесс өтө тез өткөн учурда биз автомобиль, учактардын, ошондой эле техникалык каражаттардын кыймылдаткычтарынын моделин түзүүгө болот. Мисал катары биз ушуну алабыз. Процесс өтө жай өткөн учурда биз геологиялык, биологиялык жана астрономиялык модельдерди мисал катары алабыз. Геологиялык модельдерде мисалы жер кыртышынын модели, биологиялык мисалы көбөйүү процесси, мына ушулардын баардыгы бизде процесс өтө жай болгон учурдагы модельдерге мисал боло алышат. Объектти изилдөө айлана чөйрөгө зыян болгон учурда, мисалы үчүн чагылгандын чаркылдашы жана тоолордун атылышы, булардын баардыгы бизде кокустуктан келгендиктен алардын адамдарга зыяны тийбеш үчүн биз алдын алуу максатында мисалы аба ырайынан келген билдирүүлөр аркылуу билебиз. Ал эми кандайдыр бир деңгээлде алардын графиктерин же болбосо чийимдер аркылуу биз модельдерин түзүп алсак болот. Демек, балдар, силер модель жана модельдөө, ага карата бир канча мисалдарды келтирип кеттик. Эми силер төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Дүкөндөрдөгү манекендер адамдын кайсы параметрлерин чагылдырат? Биринчи сырткы көрүнүшү, экинчи жашоо чөйрөсү, үчүнчү кыймылы, төртүнчү баардыгы. Демек, силер билесиңер, азаматтар, дүкөндөгү манекендер адамдын сырткы көрүнүшү боюнча модельдерди чагылдырып берет. Бул объекттерди кайсы себептерден улам модельдештирүүгө мажбурбуз? Объект өтө кичине болгондуктан, объект өтө чоң, процесс өтө жай, процесс өтө бат болгон учурда. Ойдонуңуз, азаматсыңар, бул объекттерди биз
Объект өтө чоң болгондуктан аны модельдештирүүгө, башкача айтканда моделин түзүүгө мажбурбуз. Автомобилдин кыймылдаткычын эмне үчүн модельдейбиз? Объект өтө кичине болгондуктан, объект өтө чоң болгондуктан, процесс өтө бат, ошондой эле процесс өтө жай болгондуктан. Демек биз автомобиль, учактардын, ошондой эле техникалык каражаттардын моделин түзүүдө биз ал жерде процесс өтө тез, бат болгондуктан алардын кыймылдаткычынын моделин түзүп алабыз. Үйгө тапшырма балдар. Үйдүн картон баракчанын жардамы менен ар бириңер өзүңөрдүн үйүңөрдүн моделин түзүп көргүлөр жана WhatsApp группадан мага жөнөтүп жибергиле. Бүгүнкү сабагыбыз ушунун аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен мен Ош шаарындагы Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын информатика мугалими Абдираева Фетима. Саламатта калыңыздар.